Саламатсыздарбы апалар, кандайсыздар? Балдардын сүйүктүү апалары, ассалому алейкум. Балдардыңыздар менен, өспүрүм балдарыңыздар менен мамилеңиздерди жакшыртуу үчүн, изденүү жолунда жүргөнүңүздөр үчүн сиздерди терең урматтоо менен бүгүн өтө маанилүү темалардын бири кантип балама кыйкырбайм деген теманын алкагында сөз болмокчу. Көпчүлүк апалар ушул балама кыйкырбай кантип мамиле кылам, кыйкырбай балама кантип сөз уктурам, кыйкырбай кантип жакшы жашоодо жашасак болот деген суроонун негизинде көп суроо беришет, ойлонушат, изденишет да. Бүгүнкү сабакты тынч жайда көңүл коюу менен угуңуз. Негизинен бүгүнкү сабак терапиялык сабактардын катарына кирет. Эгерде сиз үчүн ушул тема маанилүү болгон болсо, канчалык деңгээлде, бүгүнкү сабактын жалпы жонунан мааниси кыйкырык эмне үчүн мага керек, эмне үчүн кыйкырам, кантип кыйкырбай калам деген подтемалардын негизинде кыйкырыктын түрлөрү, кыйкырыктын пайдасыздыгы жана кыйкырбай калуунун техникалары, эрежелери, сунуштары боюнча сөз болмокчу. Байкасаңыз, кыйкырыктын эки түрү бар. Мисалы үчүн, биринчи түрү бул балабызга балдар чыккыла, тамакка, чай ичебиз, тургула эми, убакыт болду деген сыяктуу кыйкырыктарыбыз, жаткыла, уктагыла деген сыяктуу кыйкырыктарыбыз бул кыйкырыкка кирбейт. Бул жөн гана үнүбүздү бийик тон менен чыгарып, буйрук иретинде айтылган эле сөздөр. Экинчи кыйкырыктын түрү бул жапжозондо, токтотчу, качан калтырасың ушул адаттарыңды деген сөздөрүбүз бул баланын психикасына травма берүүчү, чыныгы оор кыйкырыктардын катарына кирет. Биринчи түрдөгү кыйкырык бул жөн гана кадимки кадыресе көрүнүш, бул жөн мындай бала үчүн эң маанилүү эмес да. Бала биздин үнүбүздү бийик чыгарып кыйкырганыбызда, алар биздин үнүбүзгө эле эмес, үнүбүздүн тонуна, жан дүйнөбүздүн абалына, интонациябызга да маани берет дагы, ошол нерсеге реакция берет. Эгерде биз экинчи түрдөгү кыйкырыкта биз ичибиз толо негативде, интонациябыз негативде болгондуктан, бала ушул экинчи абалда кыйкырганыбызда алар эмне кылышын билбей калат жана психикасына биз таасир этебиз. Негизинен кыйкырыктын 3 себеби бар да. Биринчи себеп адат кыйкырыгы. Андан кийин физикалык эмоционалдык кыйкырык жана балам кыйкырбасам укпайт деп ойлоп алган кыйкырыктарыбыз. Ушул 3 себептин айынан биз балдарга жашоодо кыйкырып алабыз. Биринчи себеби адат кыйкырык болушу мүмкүн. Башкача айтканда, биз ата энебизден, чоң ата чоң энелерибизден үнүбүздү катуу чыгарып кыйкырык менен сүйлөгөн жашоого көнүп калганбыз жана үй бүлөдө жолдошубузга, күйөөбүзгө дагы кыйкыруу менен сүйлөшөбүз, кыйкыруу менен пикир алышабыз. Бул биздин жашообузда кадимки норма же болбосо адат катары айланып калган кыйкырык. Бул дагы бир аз этикага дейбизби, маданиятка туура келбейт. Адат катары кыйкырып алган болсок, акырындык менен үнүбүздүн тонубузду түшүрүп башташыбыз керек. Балдарыбыз дагы кудум биз сыяктуу болуп, алар да кыйкырып башташат жана кыйкырып мамиле кылып калышат. Экинчи себеп физикалык эмоционалдык кыйкырыктар. Бул өзүбүздү колго ала албай, башкара албай, эмоциябызды көзөмөлдөй албай, энергиябыздын жоктугунан, чарчагандан, күчүбүз жетпей калган абалдан улам кыйкырабыз. Үчүнчү себеби бул балдарыбыз бизди угуш үчүн, кандайдыр бир милдеттерди бериш үчүн, бир милдеттерди бериш үчүн жана балдардын көңүлүн бурдуруш үчүн, бир жумушту аткардырыш үчүн жана бизди сыйлаш үчүн кыйкырып алабыз да. Эми ушул 3 себептин түбү эмнеден келип чыгат? Ушул 3 себептин түбү эмнеден келип чыгат жана ушул кыйкырыктардын үчөөнүн тең негизинен алганда пайдасы барбы? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Кандай пайдасы бар негизинен?
Эмне себептен кыйкырсак дагы балдарыбыз укпайт. Эмне үчүн кыйкырык пайдасыз, ошол жөнүндө сөз кылабыз анда. Кыйкырыктын 3 себеби жөнүндө сөз кылдык. Биринчи себеби адат кыйкырык, психоэмоционалдык, физикалык эмоционалдык кыйкырык. Үчүнчү кыйкырыктарыбыз эмне болду эле? Үчүнчү кыйкырыгыбыз бала кыйкырбасам укпайт деген түшүнүк, булардын пайдасы барбы, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Негизи эле канчалык негеле таасири бар. Эгерде биз балдарыбызга кыйкырып мамиле кыла турган болсок, балдарыбыз да кыйкырып калат. Башкача айтканда, тактап айтканда, аларда конфликт ситуация болгондо, аларда ачуусу келгенде, аларда эмоциясын колго ала албай калганда, аларда ошол бир нерсеге жини келгенде, аларда ошол чырдашкан учурда, аларда күйөөсү менен аялы менен болгон мамиледе, аларда балдарына болгон мамиледе кыйкыруу менен мамиле жасап калышат жана башкача болууну билбейт. Тактап айтканда, кыйкырык бул маданиятсыздыктын белгиси, жана маданияттуулар кыйкырбай мамиле кылышат, баарлашат. Кыйкыруу эгерде биздин жашообузда адат катары болгон болсо, аны жашообуздан алып салышыбыз керек. Экинчиси, балдарыбызга баркыбыз кетет да, кыйкырсакчы. Балдарыбызга баркыбыз кетет. Мындайча айтканда, кыйкырганыбызда балдарыбыздын эле өздүк баасын түшүрбөстөн, өзүбүздүн да өздүк баабызды түшүрүп алабыз. Анткени бала ата-энеден таянычтын, үмүттүн, акылдуулуктун, коопсуздуктун сезимин алгысы келет. Кайталап айтам, анткени бала ата-энеден таянычтын, үмүттүн, коопсуздуктун, таянычтын сезимдерин алгысы келет. Башкача айтканда, бала коопсуздук муктаждыгын ата-энеден алгысы келет. Анда биз кыйкырып жаткан болгон болсок, ошол баланын коопсуздук муктаждыгы аткарылбай калган, Маслоунун пирамидасы боюнча коопсуздук муктаждыгы аткарылбай жаткандыгын түшүнүшүбүз керек. Экинчиден, өспүрүм бала бизге, мисалы үчүн, эмоционалдуу өспүрүм куракта билесиздер, өспүрүм курактагы балдар эмоционалдуу абалда болушат. Эмоцияга алдырып бизге кыйкырып жиберсе, биз дагы эмоцияга алдырып балага кыйкыруу менен жооп бере турган болсок, өспүрүм балабыздын алдында баркыбыз кетет. Мындайча айтканда, биз өспүрүм балабызга буга чейин айткан акыл насааттарыбыз, буга чейин көрсөткөн жүрүм турум үлгүлөрүбүздүн баардыгы пайдасыз болуп, бала бизге сыйлабай калат. Баланын алдында өзүбүздүн сый урматыбызды жоготуп алабыз. Башкача айтканда, тарбия бул ички күчкө баш ийет. Ички күч бул биз ачуубузду, эмоциябызды башкара билүү, ачуубуздун жоопкерчилигин алуу, эмоциябызды кармана алууда турат экен. Демек, канчалык эмоцияга алдырбайлык, канчалык ачууга алдырбайлык биз өзүбүздү кармана билгенде, ички күчүбүздү көрсөтө билгенде, балдардын бизге болгон сый урматы ошончолук артып, балдардын алдында аброюбуз, авторитетибиз жогорулайт экен. Ушул нерсени өзүбүздүн жашообузга алып келгенде, жолдошубуздун алдында, айлана чөйрөбүздөгү адамдардын арасында дагы кадыр баркыбыз жогорулайт экен, апалар. Ушул демек биз балдарыбызга кыйкырбай, ар кандай чарчаган учурда дагы, эмоционалдык чыңалуу учурда дагы, кыжаалат болгон учурда дагы, конфликт учурда дагы, баардык абалыбызды дагы кыйкырбай, жөн гана сөз менен маселени чечкенди үйрөткөнүбүздө, балдар дагы ошол нерсени үйрөнүп, кыйкырык эмне экендигин билбей, кыйкырыксыз жашоону кадимки норма, кыйкырыксыз маселесин чечип, башкача болгонду билбей калышат. Үчүнчү,
акырын сөздү укпай кыйкырыкка көнүп калат да. Башкача айтканда, балам кыйкырбасам укпайт, балама бир ишти жумушташ үчүн сөзсүз түрдө кыйкырышым керек, бир айтканда укпайт деп ойлой турган болсок, балдар кыйкырыкка көнүп калышат да. Мисалы үчүн баланы телефонду токтот, сабаңдаткар деп бир айтсак укпайт, эки айтсак укпайт, анан кийин сабакты оку деп, окусаң сабакты деп кыйкырганыбызда анан угат да. Ошол учурда балага көнүп калган көнүмүш жашоого биз алып келгенбиз. Эми кандай кылабыз, алгач башталышында бул техникалар бүгүнкү сабактагы прям ушул сабактагы айтылып жаткан маалыматтар биздин реалдуу жашоого, практикабызга алып келүү чындыгында оор болот. Буга балким жыл убакыт кетиши мүмкүн. Конспегиңизди улам-улам ачып, унутуп калсаңыз кайталап окуп турушуңуз зарыл. Ошондуктан балаңыз бир айтканда укпай турган болсо, унчукпайсыз. Дайыма акырын айта бересиз. Акырын айта бересиз, балаңыз укпай кое берсин, жиниңиз келбесин. Балаңыз көңүл бурбай койсун, ачууңуз келбесин. Ошентип атып, дайыма акырын сүйлөй бере турган болсок, баланын жашоосуна кыйкырбаган жашоону алып келе алабыз. Ошентип, кыйкырбай, чыдап атып, сабырдуулук менен үйрөтө алабыз. Так, балдарым кичине шум жаратып койду эле, кайра улантабыз. Неме? Эгерде биз балабызга негатив кошулган кыйкырыктар менен мамиле кыла бере турган болсок, балдарыбызда өзүнүн балалык табиятын бузуп, унчукпай калат, каяша айта албай калат, өзүнүн чек арасын коргой албай калат. Натыйжада жабылып, каалоолорун айта албай, басынып, чүнчүп, өздүк басып, түшүп, чөгүп дегендей, мындайча айтканда, балдарыбыз жабылып калат. Кыскасы, биз кыйкырып, негатив менен кыйкыра бере турган болсок, балдардын жан дүйнөсүн жаралап алабыз. Балдарыбыз унчукпас, коркок, чүнчүгөн балдарга айланып калышат да. Андан сырткары балабыз ошол коркок, уялчак болуп калгандыгы бир түр, же болбосо тескерисинче биздин кыйкырган мамилебиздин натыйжасында Нурислам, экинчиден биздин ошол кыйкырып жасаган мамилебиздин натыйжасында балдар ичине негативтерди топтоп атып, ошол негативтер жөн калбай сөзсүз түрдө өзүнүн кичине бир туугандарына кыйкырып, ачууланып негативин чыгарышат сөзсүз түрдө үйдөгү кичине бир туугандарынан чыгарышат, же болбосо сөзсүз түрдө классташтарынан барып, алсыз кимдир бирөөнү кыйкырып, бакырып, иш кылса, физикалык зомбулук кылып болсо дагы ичиндеги негативди чыгарат. Тактап айтканда, баланын ичинде негатив кала турган болсо, ал жөндөн жөн сыртка чыкпайт, баланы оорулуу кылып алып чыгат, же кайсы бир бирөөдү, алсыз бирөөдөн барып чыгарат, же болбосо өзү чүнчүп, сезимдери жабылып, кийинче айткандай чөгүп, коркок, алсыз болуп калат. Эми дальше улайбыз. Так. Эми кантип кыйкырбаганды адат кылабыз, Кантип кыйкырбаганды үйрөнөбүз? Жашообузга кантип кыйкырбаганды киргизебиз? Эң алгач балаңызга кыйкырып мамиле кыласызбы? Кыйкырарыңызды чынчыл болуп мойнуңузга аласыз. Мисалы, менин жашоомдо адат катары кыйкыруу бар экен да, адат катары кыйкыруу. Албетте мен ошол апамдан ошол мамилени көргөнмүн, жана мен өзүмдүн балдарыма адат катары кыйкырып алат экенмин. Ушул сабактарды даярдоодон мурда окуп жатканымда кабыл алдым, акырындык менен өзүмдүн жашоомо алып келе баштадым да. Анан өзгөчө мага катуу тигени, бул маданияттуулар кыйкырбай мамиле кылышат. Кыйкырып мамиле кылуу маданиятсыздык деген сүйлөм менин башыма бир чаап ийгендей болду. Уялып да кеттим. Демек, балдарымдын жашоосуна, мындан аркы жашоосуна дагы, жана
мындан аркы өзүмдүн жашоо образымда дагы кыйкыруу деген нерсени алып салуу керек деген, таптакыр чыгарып салуу керек экен деген кабыл алдым. Сиздер дагы ушул сабакта кыйкырарыңыздарды чынчыл болуп мойнуңуздарга аласыздар. Андан кийин чечим чыгарасыздар. Чындыгында ушул сабак сизге керек болуп, маанилүү болуп окуп жатасызбы? Сизге керекпи? Кыйкырган сапатыңыз сизге жакпайбы? Өзгөргүңүз келеби? Анда сиз мыкты апасыз. Демек, сизде өзгөрө аласыз. Сизге кыйкырган адатыңыз жакпайбы? Демек, сиз өзгөрө аласыз. Сиздин ички күчүңүз дагы, ички мотивацияңыз дагы жетет ага, ишенип коюңуз. Көпчүлүк апалар кыйкырууну кадимки жашоонун норма образы деп кабыл алат дагы, таптакыр мындай бала тарбиялоо сабактарына да маани бербейт, кызыкпайт, карабайт, окубайт. Эми андан ары дагы улайбыз. Так. Биз балдарга кыйкырбай мамиле кылбасак, анда унчукпай коебузбу деген биздин мээде суроо жаралат да. Өзүбүз ойлобосок да мээде кыйкырбай кандай мамиле кылабыз, унчукпай коебузбу деген суроо пайда болот. Демек, ал үчүн өзүбүзгө жашоонун жаңы жүрүм-турум адаттарын, эрежелерин даярдашыбыз керек экен. Мындайча айтканда, альтернативаларын өзүбүздүн жашообузга алып келишибиз керек экен. Мисалы үчүн, кандай ырас балабыздын кайсы бир жүрүм туруму бизге жакпай жатат, же болбосо балабыз өз милдеттерин аткарбай жатат. Эми ошону сүйлөшүү жолуна өтөбүз. Кандай кылып сүйлөшүү жолуна өтөбүз? Мисалы үчүн, маселен, өспүрүм курактагы балабыз келип, бизге мындай кыйкыруу менен мамиле кылып аткан болсо, оройлонуп аткан болсо, ачууланып аткан болсо, биз балабызга ошол кыйкыруу менен жооп берип, өспүрүм балабыздын деңгээлине түшүп кетпестен, мындай сүйлөшүү жолуна өтөбүз да. Мисалы, билем, сен бүгүн аябай мектептен экзамен тапшырып чарчап келдиң, ошондуктан сен мага жардам бергиң келбей атат. Же болбосо, сен аябагандай маанайың жок келдиң мектептен, кайсы бир классташтар менен урушуп кеттиң, же мектепте кандайдыр бир проблема болду, ошон үчүн тамакты ичкиң келбей атабы? Ошон үчүн сабакты аткаргың келбей атабы? Ошон үчүн эч нерсеге көңүлдөнбөй атасыңбы? Же болбосо, сен өз маанайың түшүп, кимдир бирөөнүн ачууңду чыгара албай атасыңбы? Мени менен урушкуң келип атабы? Мен сени менен урушканды каалабайм. Мен сага жардам бергим келет. Сени менен сүйлөшкүм келет. Албетте, эгер сен кааласаң, бирок азыр сен өзүңдү тыштанып ал, өзүңө келип ал. Сенин мага үнүңдү мындай көтөрүп сүйлөгөнүң мага жакпайт. Эгер сен ушундай тонуңду көтөрүп мага катуу сүйлөсөң, мен да өзүмдү кармана албай кетем. Бирок мен сага оор сөздөрдү айткым келбейт. Бир аз өзүңө кел, анан сүйлөшөбүз деген сыяктуу сөздөрдүн, албетте, өзүңүздүн немеңизге, мындай кабыл алууңузга, сүйлөө иречиңизге жараша ушул сыяктуу сөздөрдү өзүңүздүн жашооңузга алып келесиз. Тактап айтканда, балаңыз менен мурда кыйкырып, бакырып, уруша кеткен жашоо образдарыбызды жөн гана сүйлөшүү, жөн гана түшүнүшүү формасына өзгөртөбүз. Эгерде биздин кичинекей балабыз дүкөнгө же базарга барганда оюнчук алып бер деп кыйкырып бакырып ыйлап жер тепкилеп кала турган болгон болсо, анда элдерден уялбай нетпей ошол жерде балабызды кыйкырып бакырып урушканыбыз андан беттер уят. Андан көрө балабызды отуруп, балабыз менен балабыз боюбуз тең болуп, балабыздын көзүбүз менен көзүбүз тең абалда болгудай болуп, балабызды кучактап туруп, акырын гана айтабыз: балам, бүгүн бизде сен каалаган оюнчукту алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Балабыз кичинекей болсо дагычы, сен каалагандай оюнчукту алганга бүгүн мүмкүнчүлүгүбүз жок. Башка күнү акчалуу болуп келип, ошол сен каалаган оюнчукту алып берем. Жүр эми азыр үйгө кет. Капа болбогун, деп кучактап, боорубузга кысып, жакшы көрүүбүздү айтып, ошондой мамиле кылганыбыз жакшы. Бала башында кичинекейлик кылып түшүнбөшү мүмкүн. 2 жаштагы балага ушул мамилени, ушул сүйлөшүүнү баштайбыз. Түшүнбөшү мүмкүн, бирок акырындык менен бала бул нерсени кабыл ала баштайт, түшүнө баштайт. Андан сырткары, балдар өздөрү байкабаган абалда, аң сезимсиз абалда дейбизби, же подсознательно дейбизби, мындайча айтканда, байкабаган абалда алар өнүгүү өсүү жолунда ата эненин сабырын сынайт.
өзгөчө 3 жаштагы кризис абалында, 7 жашта да бир аз балдар кризис абалга учурайт, 7 жаштагы, анан өспүрүм курактын 9 же 12 же 15 жашка чейинки куракта биздин сабырыбызды сынайт. Балдар анткени ата энесинен ошол күчтүү таянычты, ата энесинен күчтүү таянычты көргүсү келгендиктен сынап көрөт. Башкача айтканда балдар көгөрүп, көкпеттенип, өзүнүн айтканын бербей, кылба дегенибизди безерип кылгысы келип, ушунчалык жинибизге тиет. Анан биз сабырыбыз жетпей кетип, кыйкырып бакырып жиберсек, балдардын алдында авторитетибиз түшөт. Кийинкисинде андан бешбеттер 2 эсе кыйкырабыз, 5 эсе кыйкырабыз. Только жалаң кыйкырык бакырык менен гана балдар менен болгон мамиле түзүлүп калат. Ошондуктан үй бүлөбүздө же балдар менен болгон мамилебизде кыйкырыксыз мамиле болушун кааласак, ошол өспүрүм курактын кризис абалында, 3 жаштагы кризистик абалында, ошондой эле 7 жаштагы кризистик абалдарындагы сынынан сынбай өтөбүз. Албетте бул канчалык узак убакытка өтөрү ар бир баланын жеке абалынан же психологиясынан, тарбиясынан көз каранды. Биз ошол сынынан сынбай, кыйкырбай, өзүбүздү карманып, акырын айтып, түшүндүрө бере турган болсок, балдардын мээсине акыр сигнал келет. Демек, менин ата энем мени сыйлайт. Ата энем менин сезимдеримди түшүнөт. Ата энем менин сыйыма татыктуу экен. Мен эми аларды сыйлайм деген сигналдар келет. Албетте ой келбесе дагы сигналдар келет дагы. Сиздин акырын жай бир айткан сөздөрүңүздү уга баштайт. Жакшысы ушул учурларда балдарга чыдап койгонубуз бул тарбиядагы жеңишибиз экен. Көгөрүп көкпеттенип койгондо унчукпай акырын сүйлөй бергенибиз менен биз тарбияда жеңип жатканыбызды түшүнүшүбүз керек. Андан кийингиси өзүңүздөн чыгып кетпей, эмоцияңызды карман албай, эмоцияңыздан чыгып кетпей, үйдөн чыгып кетиңиз. Мисалы үчүн, өспүрүм курак менен кандайдыр бир чыр-чатактар, конфликттер жашообузда болуп турат да, түшүнбөстүктөр негизи болуп турат. Ошол учурда өспүрүм курактагы балабыз ачуу калтырып бизге кыйкырып жиберсе, биз дагы ага тең келип кыйкырбастан, жөн гана балабызга мен сени азыр түшүнүп турам, сен азыр аябаганда ачуу калтырып атасың. Бирок мен сени түшүнүп турам, сен аябаганда ачуу калтырып турасың, бирок мен сен менен ушул абалда сүйлөшкүм келбейт. Сен качан тынчтанганда гана мен сени менен сүйлөшкүм келет. Мен сага катуу айткым келбейт. Сен өзүңдү басып ал, анан кийин мен сени менен сүйлөшкөнгө даярмын. Жолбосо сен чарчап турасың, мен дагы чарчап турам. Кел ушул чечилбеген маселени эртең сүйлөшөлүк. Жолбосо кечинде сүйлөшөлүк деп гана айтасыз дагы, өзүңүздү кармап, тилиңизди тиштенип болсо дагы бакырышпай, кыйкырышпай, бөлмөңүздөн чыгып кетесиз. Башка бөлмөгө же балконго же сыртка, таза абага же башка комнатага, иши кылса эшикке мындай сыртка чыгып кетет экенбиз да. Таза абадан дем алабыз. Мүмкүн болушунча суудан, жылуу суудан, негизинен суудан жарым стакан суу ичебиз. Таза аба менен суу ичүү бизди тынчтандырып, мындайча айтканда, успокоительный деп коет го, мындай тынчтандыруучу немени берет экен да, баягы. Нервтенди тынчтандырган абалды жана өзүбүздү сезгенге жардам берет. Өзүңүз ошол башка бөлмөгө чыгып кетесиз, жарым стакан суу ичесиз, зикир чаласыз, башкача айтканда, өзүңүздү басасыз, жолбосо салават айтасыз, мындайча айтканда, таза абадан дем алып, өзүңүздү басып колго алып алгандан кийин келип, балаңызга дагы, ачууланып аткан балаңызды дагы түшүнөсүз, анткени ал өспүрүм куракта, ал убактылуу ушундай убакта, ачууланган негизи норма, балаңызды ошол түшүнүп, ага дагы суу ичирип, мүмкүн болушунча бет колун муздак сууга жуусун, таза абадан дем алуусун суранып, өтүнүп мамиле кыласыз. Биз негизинен түшүнүшүбүз керек, балдар менен
кыйкыруудан башка вариант жок деген ойду мээден алып салышыбыз керек экен. Кыйкыргандан башка вариант жок. Кыйкыргандан башка вариант жок деген ойду мээден алып салышыбыз керек экен. Таптакыр жөн гана сүйлөшүү гана бар деп. Үчүнчүсү энергияда болобуз, көбүнчө биз ошол кыйкырганыбыздын, балдарыбызга бакырганыбыздын, ачуубузду колго ала албаганыбыздын, нервденгенибиздин, агрессия калтырганыбыздын себептери келип ошол ички күчүбүздүн жетпегени, физика эмоционалдык абал. Тактап айтканда, биз энергиясыз абалда, ресурссуз абалда калганыбызда балдарыбызга кыйкырып алабыз. Мисалы үчүн, сөзсүз түрдө бүгүн ушул иштеримдин баардыгын бүтүрүшүм керек. Сөзсүз түрдө ушул маселени мен чечишим керек. Сөзсүз түрдө бул иш эртеңкиге калбаш керек деп баардык иштерди, милдеттерди өзүңүздүн чарчаганыңызга калбай мойнуңузга албашыңыз керек да. Чарчадыңызбы, эс алыңыз. Бир жумушту бүтүрүңүз, жетишет. Чарчоо бул норма. Балдарыңыз көп болсо чарчайсыз. Балдарыңыздын арасында кичинекей болсо чарчайсыз. Демек, өзүңүзгө эс алууга толук уруксат бериңиз. Эч качан сиз баардык милдеттерди чечкенге дагы милдеттүү эменсиз. Эгерде чындыгында сиз чечкенге милдеттүү маселелер боло турган болсо, өзүңүздү кыйнап, нервденип, энергияңызды кетирбестен жараткан Кудайга таяныңыз, Кудайдан дуа кылыңыз, Кудайдан сураңыз, мүшкүлүңүздү, проблемаңыздын жеңил болушун, чечилишин Кудайдан сураңыз. Өзүңүздү напряженный дейт го, мындай тырышкан, чыңалган абалда болбой, бош коюңуз, кое бериңиз да. Энергияңыз эмнеге кетип атат? Эмнеге энергияңыз жоготуп, балдарыңызга күчүңүз жетпей, балдарыңызга кыйкырып жиберип жатасыз? Ошону ойлонуңуз, ошого маани бериңиз. Мисалы үчүн, сиз эмнеден энергия аласыз? Ошол иштерге көбүрөөк көңүл буруңуз. Намаз окуп, медитация жасап, хобби менен алектенип, же болбосо кандайдыр бир өзүңүзгө жаккан иштерди кылыңыз. Балдарыңыздан өзүнчө бөлөк болуп, жай бир комнатада тынч 5 мүнөт, 15, жарым саат, 1 саат тынч жалгыз уктап алганга уруксат бериңиз, тынч кофе ичип отурганга уруксат бериңиз, жөн гана жай эс алганга уруксат бериңиз. Өзгөчө мынул соц тармактарда отуруу, телефондогу маалыматтар, телефондогу ар кандай жаңылыктар, негативдүү, позитивдүү жаңылыктар болобу, ар кандай сериалдар, шоулар, музыкалар болобу, иши кылса азыркы контенттер, улам булам кадрланмашкан контенттер мээнин иштешин чыңалтып, нагрузка берип күч келтирет экен да. Демек, балалуу апалар, телефондо өзүңүзгө пайдалуу гана нерселерди, маалыматтарды, контенттерди көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Пайдасыз маалыматтар, шоу, музыка, бир негативдүү жаңылыктар бизди чарчоого, энергиябызды өтө кетиргенге, убактыбызды кетиргенге себепчи болот экен. Биз телефондон мисалы үчүн сабак окуганда, мисалы үчүн мен сабак окугандан аябагандай энергия алам, канчалык кыжаат болуп, выгоранияга түшүп кетемби, стресске түшүп кетемби, ушундай психологиялык сабактар алганда кадимкидей өзүмө мотивация алып, энергия алып калгандыгымды байкайм да. Сиздер дагы ушул телефондон тил үйрөнүңүздөр, сабактарды окуңуздар, дин үйрөнүңүздөр, Куран үйрөнүңүздөр дегендей өзүңүздөргө пайдалуу сайттарга гана, пайдалуу баракчаларга гана подписаться болуңуздар дагы, ашыкча керексиздерден баардыгынан отписаться болуп чыгып кетиңиз. Кээ бир апалардын, катталуучулардан көрөм, миңде адамдарга подписчик болуп алган болуп да. Булардын баардыгы ашыкча лишний маалыматтар сиздин мээңизге жүк, мусор жана энергия соргондон башка пайда бербейт. Өзүңүзгө керектүү гана нерселерге катталыңыз дагы, керектүү эле маалыматтарды көрүңүз. Бул дагы психологдор тарабынан далилденген энергиябызды кетирүүчү тармактар. Ойлонуп көрүңүз дагы эмне үчүн сиз, дагы эмнелер сиздин энергияңызды кетирип атат? Күнөөлөр, тааныштар, капачылыктар, ушак, гыйбат, көрө албастык деген сыяктуу динибизге туура келбеген нерселер дагы психологиялык жактан дагы далилденген. Ошолордун баардыгы биздин энергиябызды кетирет. Анан ошонун энергиябыз аз болгон учурда, энергиябыз алсыз болгон учурда биз сөзсүз түрдө өзүбүздү колго ала албайбыз. Хотя биз даже дейм, кыргызча эмне дейт эле, биз керек болсо биз
кыйкырбаган, бакырбаган, өтө маданияттуу үй бүлөдө тарбиялансак дагы, кыйкырык эмне экендигин билбей тарбиялансак дагы, эгерде биз энергиябыз жок болгон болсо, өзүбүздү өзүбүз тааныбай калабыз, эмоциябызды башкара албай калабыз. Демек, эч качан энергиясыз абалда болбой, ресурста болуңуз, энергиялуу абалда болуңуз да. Ал үчүн өзүңүзгө ошол дайыма сезимдериңизди байкап жүрүңүз. Энергияңыз кайсы жактарга жоготуп атасыз, кайсы жака кетирип атасыз, ошолорду байкап көрүңүз. Энергияны эмнелер жогото тургандыгын жогоруда айтып өттүм. Эгерде убактыңызды туура эмес колдонуп аткан болгон болсоңуз, иштериңизге, жумуштарыңызга жетишпей аткан болсоңуз, ошондой айдан балдарыңызга бакырып аткан болсоңуз дагы, күнүмдүк режимдериңизди пландап алыңыз, же болбосо убакытты туура пайдалануу боюнча бир ойлонуп көрүңүз. Убактыңызды туура колдонуп жатасызбы? Бир күндүк жумуштарыңыздын ичинде пайдасыз иштерге дагы убактыңыз кеткен жокпу? Ошолорго дагы маани берип көрүңүз. Балаңыздын ар бир аракетине кыйкырбай туура мамиле кылуу, башкача мамиле кылуу, сүйлөшүү жолу менен мамиле кылуу варианттарын мээңизге команда берип, мээңизге буйрук берип ойлоп табыңыз. Бүгүнкү сабак сиздерге өтө пайдалуу болду деп ойлойм. Мындайча айтканда өтө терең маалыматтар берилди. Бул техникалар сөзсүз түрдө иштейт. Ачууланып аткан болсок, салават айтабыз, зикир айтабыз дегендей, алардын баардыгы сабактарда айтылды. Бул техникалар сизге сөзсүз түрдө жардам берет. Негизинен терапиялык сабактардын катарына кирет. Эгерде таптакыр сизге жардам бербей жатса, дагы эле кыйкырып аткан болсоңуз, албетте сразу эле болуп кетпейт. Ошол балаңызга кыйкырар учурда сиз эгер өзүңүзгө суроо бергенге, ойлонгонго жетишип калган болсоңуз, мен азыр кыйкырып бир пайда аламынбы? Кыйкырып бир максатка жетемби? Кыйкырсам эле балам тилимди угуп калабы деген суроону бергенге этип калсаңыз, сиздин кыйкырыгыңыз таптакыр пайдасыз экендиги, кыйкырсаңыз дагы балаңыз сиздин тилиңизди укпастыгын, кыйкырсаңыз эле айтканыңыздай болуп калбастыгын түшүнө баштайсыз дагы. Акырындык менен ошол кыйкыруу адатынан арыласыз. Бул нерсе жашообузга сразу келбейт, акырындык менен жашообузга адат кылып алып келебиз. Андан сырткары дагы бир техника, таптакыр эле кыйкыруудан арылбай алып айтсак, ар бирибиз психологиялык тил менен айтканда өзүбүздүн образыбыз бар да, мээбиздечи. Өзүңүздөрдүн образыңыздарды мен океанмын деп элестетип алыңыздар. Башкача айтканда, мен океанмын. Мен эч былк этпеген, ар кандай абалда, ар кандай ситуацияда, ар кандай нерселерге дагы былк этпей, баарын өзүнө жутуп алган, баарын өзүнө сиңирип алган чоң океанмын деп мен образыңызды океан сыяктуу сезип алсаңыз дагы, мындайча айтканда, кыйкырбаганга, сабырдуу болгонго, конфликттерди, уруштарды кыйкырбай чечкенге жардам берет. Жалпы жолунан ар бир адамда ар кандай психологиялык абал бар, ар кандай себептер бар, бирок кандай адам болбосун, кандай себеп болбосун, ушул эле негиздерде кыйкырабыз. Кайталайм, кыйкыруунун эки түрү, кыйкыруунун себептери бар. Биринчи себеп адат болуп калган кыйкырык, экинчи кыйкырыгыбыз эмоционалдык, физиологиялык кыйкырык, үчүнчү себебибиз балам тилимди укпайт деп ойлоп алган кыйкырыктарыбыз. Бирок кыйкырыктардын баардыгы пайдасыз. Биринчиси балабыздын самооценкасын түшүрүп, балдарыбызды чүнчүтүп жок кылып алабыз. Экинчиден, балдарыбыздын алдында өзүбүздүн самооценкабызды түшүрүп алабыз. Жана балдарыбыз кыйкыра турган жаман адаттарды, жаман тарбияларды берип алабыз. Дагы эмне эле? Так. Ошол анан үчүнчү кыйкырбаштын жолдорун айтып өттүм. Так, жалпы жолунан бүгүнкү сабак ушул болду. Эми бүгүнкү 21-сабактын тапшырмасы.
Бүгүн тапшырма катары эми фокусту балабызга бурбайбыз, эми фокусту өзүңүзгө коюңуз. Эми балаңыздын жүрүм турумдарына маани бербеңиз. Анын баягы терс адаттары, жакпаган адаттарына көңүл коюп, эмнеге мындай кылдың, каяка койдуң, туура эмес кылдың, таза жуубадың, жакшы албадың деп фокусту балдарга бурбайбыз дагы, эми өзүбүз менен иштешебиз. Эми фокусту өзүбүзгө коебуз. Кантип кыйкырбай кое алам, кантип ачуумду баса алам, кантип эмоциямды кармана алам деп фокусту өзүбүзгө коебуз, өзүбүз менен иштейбиз. Андан кийин балдарыбыз кыйкырбасам укпайт деп кыйкырып бакырып милдет берип буйрук берги чакта көрө балага сурануу менен милдет беребиз. Сурануу менен айтабыз: балам, сенин милдеттериң ушундай, кел ушуну аткарып койгун, деп жумшак сурануу менен мамиле кылабыз. Эгерде балабыз ошол биз айткан буйруктарыбызды, иштерибизди аткарган болсо, баягы сунуштарыбызды аткарган болсо, кубануу менен ыраазычылык билдиребиз да, кубануу менен кылдырабыз. Рахмат, балам, дишти жууп койгонуң үчүн рахмат, кызым. Тамакты жасап койгонуң үчүн, үйдү жыйнап койгонуң үчүн, үйдү плюс ыстап койгонуң үчүн, же болбосо сырттагы иштерди жардам бергениң үчүн ыраазымын, балам, рахмат, балам, деп кубануу менен кабыл алабыз. Конфликт основной негизинен, кыйкырыктар негизинен балдарыбыз өз милдеттерин аткарбагандан чыгат да, жалпы көпчүлүкчү, негизинен көпчүлүк конфликттер. Демек, биз бүгүндөн баштап балдарга акырын гана кыйкырбай айта беребиз, укпаса сурана беребиз, кылбаса, айтканыбызды кылбай койсо капа болбойбуз. Сен өткөндө дагы айтканымды кылган эмессиң деп өткөнкүлөрдү эске салбайбыз. Дайыма бакырганды угуп көнүп калган балабыз болсо, акырын айтсак укпай, кылбай койсо дагы унчукпайбыз, сабыр кылабыз, көтөрөбүз, жай гана айтып, жай гана сүйлөй беребиз, чыдайбыз. Андан кийингиси, балдарыбыздын жалаң жакшы жактарына фокус коебуз да, жакшы иштерине гана фокус коебуз. Фокусту өзүбүздү оңдоого, өзүбүздүн үстүнөн иштөөгө коебуз дагы. Экинчи фокусубуз жалаң балдарыбыздын жакшы жактарын көргөнгө көңүл бурабыз. Мисалы үчүн, кызым идишти жууп койчу деп сурануу менен, кызым идишти жууп койсоң жакшы болот эле деп жумшак айтып көрөбүз. Эгер таптакыр бизге жакпагандай кылган болсо унчукпайбыз, же болбосо бир гана эмоциябыз менен билдиребиз. Бул эмне кылып идиш жууш дебиз да. Карасаң, мына калып кетиптир, мына майлары, таза кылып жууш керек. Болбосо инфекция келип калат, жугуштуу оорулар жугат дегендей кылып түшүндүрүп айтып эле, мындай жумшак кылып эле айтабыз дагы. Дайыма мактайбыз. Фокусубузду жалаң издеп, таппасак дагы, көнбөсөк дагы эптеп балдарыбыздын жакшы жагын мактай беребиз. Балдардын дагы мээсине жаңылык киргизебиз. Башкача айтканда, трансформация киргизебиз да. Апам кечке эле мени мактап калганбы? Эмне болгон деген сыяктуу, баштап таң калат, чочуйт, кызыктай болот, кабыл албайт, анан канаттана баштайт, сүйүнө баштайт, ыраазы боло баштайт, анан бизге сыйырма тарта баштайт. Балдардын дагы мээсине өзгөртүү, трансформация киргизип, мактай эле беребиз. Фокусубузду балдарыбыздын жалаң жакшы жагына коебуз. Экинчиден, жалаң өзүбүздүн кыйкырбаганга фокусту коебуз. Бүгүнкү сабак сиздерге пайдалуу болду деп үмүт кылам. Жашооңуздарга алып келиңиздер, колдонуңуздар, суроо болсо бериңиздер, кандайдыр бир жакшы сунуштарыңыздар болсо отзыв катары жазып, билдирип, мени да кубандырып коюңуздар. Эмдиги сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.